андай эле патент менен иштегенге уруксат бериңиздер. Ошого калтырсаңыздар жакшы болот эле. Биздин оюбуз ошондой. Ошо негизи эле баарыбыз ККМге каршыбыз биз. Себеби деген азыркы убакта Кыргызстанда негизи эле пандемиядан кийинки элдин акыбалы өтө эле оор. Эми жаңы оңолуп баардык нерсе ордуна келип баштаганда деле бүгүнкү күндө пандемиядан кийин азыр продукты, тамак аш баардык нерсе кымбат болду да. Анан ошондой кымбатчылык болуп жаткан кезде өкмөт тарабынан мондай мыйзам кабыл алып, мунун наркысы кымбат болушун биз каалабайбыз да. Анткени бүгүнкү күндө мына 1-январдан баштап жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып экен. Товар оборот 8 миллиондан же 30 миллиондан ашканды эки карап коюптур. Эгер 30 миллиондан аша турган болсо, товар оборот, то биз ошондо 12% НДС төлөп коет экенбиз да. Bir жылдын ичинде мен өзүм негизи сотка тармагында иштейм. Bir жылдын ичинде мисалы үчүн 30 миллион оборот жөн эле болуп калат да. Анткени бүгүнкү күндө телефондордун баасы абдан кымбат. Анан эгер 30 миллион пароктон аша турган болсоң, 12% НДСин төлөй турган болсоң, башка мисалы үчүн аренда, свет, расходдон тышкаркы прибыльдан эгер 12% өкмөткө төлөй турган болсок, анда билбейм, негизи расходко үйдөгү болгон бала чаканын расходу, тамак ашы, кийим кечеси да кирет да. Анан биздин өзүм жеке оюм, мен мисалы үчүн өкмөт менен өзүмдүн ошентип мээнет менен тапкан 12%-ымды мисалы үчүн өкмөт менен эме бөлүшкүм келбейт да. Менин жекече оюм ошондой да. Эгер өкмөт бизге пожалуйста элине жардам берип, бар бирибизге мисалы үчүн акча 5% акча бөлүштүрүп ушундай негизде жардам бере турган болсо, анда биз айтат элек, мейли иштеп берели, 12% төлөгөнгө макул депчи. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай мындай жардам болбогондугунан биз ал нерсеге каршыбыз. Анан өкмөттүн айтып жаткан кандай жери бар экен? Мисалы силер ККМге өтө турган болсоңор, 8 миллионго чейинки жетпеген оборотуңар болсо, силер анда патенттен бошотуп аласыңар депчи. Эгер элдердин арасында действительно 8 миллионго чейин мисалы үчүн оборотуна жетпеген адамдар болсо, алар ошол нерсесин кассовый аппарат алып, ошол нерсени аныктасын. Эгер действительно аларды 8 миллионго жетпей турган болсо, алар патент төлөй эле иштей берсин. А кимдики аша турган болсо, алар биз баягы мурункудай эле патенттик системага иштесек деп өкмөткө кайрылабыз. Анан ушул нерсени жакшылап карап, туура чечим кабыл алсак, ошону суранат элекпиз. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар. Негизи ушул ККМ киргизип аткан ККМдин негизи чоңдорубуз айтып атат да, бул деген Европада өнүккөн мамлекеттерде колдонулуп турчу системаны депчи. Анан ошо менен биз дагы өнүгөбүз атат да. Бирок негизи өнүккөн мамлекеттердин деңгээли негизи биздин Кыргызстанга караганда совсем башка. Биз канча жылдан артта калып калганбыз. Былтыркы жылдан быйылкы жылдын деле любой продуктуна карасаңар канча эсе баасы кымбат болгон. Былтыркы жылдан быйылкы жыл эмес, 3 жыл, 4 жыл мурунку бааларды караңыздарчы. Кимдин айлыгы көтөрүлүптүр? Элдин деңгээли ошомойдон эле. Биринчиден элдин деңгээлин көтөрүш керек. Мисалы ушул налогтун баардыгы, эми биз ошонун баардыгын вынужден болобуз ошол товардын баасына кошконго. Анан региондорду өнүктүрүү деп эле чоңдорубуз сүйлөп атат. Мисалы ошол өнүктүрүүгө дагы ушул жагынан поддержка келет да. Мисалы былтыр пандемияда кандай гана кыйынчылыктарды көргөн жокпуз. Ошол кыйынчылык убактысында мисалы мамлекет көп жардам берген жок да. Элибизге кайрылган ушул эле ишкерлер болду мисалы. Анан кайра эле көтөрүлүп келаткан элди ушинтип отурушкан болбойт да негизичи. Бардык нерсени мыйзамды мындай ойлонуп чыгарып атканда деген биринчиден ошол мыйзам элге иштеп бериш керек да. Ошол биринчи элден сурабайбы, эл кандай болот ошол учурларда деп. Элдин деңгээлин көтөрүп, элдин мисалы элге поддержка берип, андан кийин ошондорлорду кылса, мисалы биз ошого дайынбыз. Бирок мисалы элибиз ушунчалык кыйналып атканда биз ушуну дагы кылып көтөрүлүп келаткан бизнесмендердин канчалык деген шартын бузуп коюп атат да. Анан эгерде кылам десе, ошонун баардыгын бир тегиз кылыш керек, базарга кылыш керек, баардыгына кылыш керек. Биринчи категорияда мына торговый центрлерден деп бираз биз мына региондорду өнүктүрүп аткан услугаларды көтөрүп, мисалы торговый центрге чоңураак магазин ачып, арендаларын кымбат төлөп, ушулардын баардыгын сызга отуруп атпай ушундай закондор мененчи. Ошон үчүн урматтуу чоңдор, ушул закон чыгарып атканда дагы мына элди карап койсоңуздар, ошо чоң рахмат. Ошо баарыбыз эле каршыбызбы? Баарыбыз эле каршы. Жерде дагы келбей калгандар бар. Баарыбыз эле түшүндүрүп да, эле мындай да. Негизи эле бул Кыргызстандын жарымынан көп эле 5 миллион, 6 миллион калкыбыз бар болсо, 3 миллиондон ашык эле соода саттык менен алектенет экен да. Средний бизнес менен негизи эле 3 миллион, 4 миллион калкыбыз алектенет экен. Баарыбыз эле өкмөткө патентин төлөйбүз, мисалы светин убагында төлөйбүз. Ушундай болгонун баардыгын эле төлөп келип атабыз. Ушумайдан эле калсак эле жакшы болмок да негизи. Мисалы биринчиден мындай болот да, азыр мисалы товар заказ берсең, жолдон задержкалар көп. Жолдордон дагы ар кандай акчаларды төлөп, андай мындайларды кылып, эптеп жатып кыйналып
мурун 10 күндө 5 күндө келип аткан товарлардын эмелери задержка болуп азыр 1 айдын ичинде келип атат. Еще жарым жартылай келип келбей атат. Мисалычы анан аябай эле кыйынчылык болуп эптеп адам могу кыргыздын эптеп өзүбүздүн оокатыбызды кылып келатканда анан үстүнөн өлгөндүн үстүнөн көмгөн болот да бу жерде чынын айтканда. Ошону эми акыйкат кылып баягы 7 жолу өлчөп 1 жолу кес дегендей ушуну акылдашып жакшы жагынан чечип берсеңер деп ойлойбуз да. Ушунча элди кыйнабай, ушунча элдин бала чакабыз бар, кредиттерибиз бар дегендей проценттери 25%тен эле средний берет азыр кредиттердичи. Анан айыл жергелерине 5%-ында берилет, андан берилет, барсаң бербейт. Ошолорду да текшерип карап көрүп неме кылсаңар жакшы болмок деп ойлойбуз да. Баарыбыз эле. Негизи эле бул нерсени киргизе турган болсочу, бул нерсенин өтө машакаты көп экен да. Эмне дегенде ар бир товарды приходтоп, канчага келди, канчага саттым, аябай мелочный жумуш экен да. Мисалы үчүн биз эле жаштар ушунча туруп ошол ар бир товарды киргизип бүттүгүн онлайн кылыш үчүн ушунча машакат убаракерчилик. Анан бизден улуу мисалы үчүн байкелер бар да, магазин иштетет, супермаркет иштетет. Анда ар бирине бухгалтер билет да. Өтө эле оор келип калат да бизге. Анан ар бир приходтоп кимден алдың, бир жерден товар алсаң адамдын эмесин сурапчы. Эмесин болду канча список, канча товар келип анын онлайн кайра каттап мунун машакаты аябай көп экен да. Анан эми мыйзам кандай кабыл алат билбейбиз, бирок биз каалайт элек баягы элдин үмүтүндө жакшынакай туура кылып чечип берсе да. Анткени баарыбызга бул нерсе жок эле мурункудай эле патент менен эле иштесек. А эгер таза муну кабыл алам десе, жанагы действительно 8 миллион оборотун жетпеген, действительно жана айына патент төлөгөнгө да кыйын болуп аткан адамдарды анда ошо кассовый аппаратты өтсүн, өкмөт ошондой жеңилчилик кылып берсин да. А калгандары мисалы үчүн ашкандарга анда мурункудай эле система менен калсак. Анткени баягы биз мели жул жерде иштеген эмес, биздин журтугандарыбыз бар да, эшиктен сууктан тоңуп ушунча курбанчылык менен, менет менен акча таап үй бүлөнү багам деп аткандан өзү эптеп менет менен тапкан акчасынан алар деле өкмөт менен 12% НДСин бөлүшкүсү келишпейт мисалы үчүн. Бөлүшкү келбейт. Ошо биз айтабыз. Туура кабыл алып болуңуздар. Туура түшүнүп коюңуздар. Мисалы мен 2-ге 4 бутикте отурам да. 2-ге 4 бутикке мен 1000 сом налоговый төлөйм. 1000 сомдон ашык кышында светин төлөйм. 700 сом страховой полис төлөйм. Плюс охранасы бар. Кудай сактасын, андай мындай жерлердин оңбосоң стройматериалы кымбат. Бишкекке барып, же болбосо Дордойдон же Харьковдон товар алдырайын десең, таможныйдан проблема, посттордон проблема, ушинтип отуруп кыйналып эптеп оокат кылып атсаң анан келип страховой эмесин, ККМдин негизи аябай эле турат деп ойлойбуз да. Чындыгы ал жерде баардык нерселер ушул соода борборунун ушу базардын эле адамдары турабыз. Эгер ККМ касса иштеп кала турган болсо, эми бул мыйзамдын талабы деп атат. Эгер туруп иштеп кала турган болсо, мына январда жылдын башында киргизесиз деп атат налог кодексте. Эгер иштеп калса, анда товардын баалары өсүгөндөн өсүп баштайт. Итак, монда кыйынчылык, мондай жылдан жылга уже соода жайлап баратат. Элде финансы жагынан уже артка кете баштады да. Мисалы соодагерлер мына баарыбыз эле көрүп билип атабыз го. Жылдан жылга уже соода үйүндө элдер аз. Товар кымбаттаганда кымбаттап атат. Кайра эле карапайым элдин чөнтөгүнө чыгып келет да. Ошон үчүн биз ККМ кассасына каршыбыз да. Баарыбыз каршыбыз.